Кандай ситуация болгондо дагы алар айтып атышат. Кыргыздарда дейт, ар 5 жылда бирден президент алмашат. Буларда бардак деп. Бардак эмес bizde. Bizde бийлик тарапта, саясатта бардак болушу мүмкүн, бирок элдин ичинде эч качан бардак болгон эмес. Саясий чөйрөнүн мамилеси кечиресиз сөзүңүз бар алжа. Саясий чөйрөнүн мамилеси жөнүндө сурагым келип атат да. Саясий чөйрө ушул маселеде кайсы бир деңгээлде кайдыгер эмеспи? Анткени ар бир жанагындай чыр-чатак чыккан учурда гана көңүл бурулат, билдирүүлөр жасалат. Эмне үчүн саясий чөйрө шайлоого чуркагандай ушул маселенин чечилишине чуркабайт да? Мына мен ушуну айтайын дедим да, ошо жакындап калды. Мына сиз ушуну туура айтып атасыз. Мына ушу проблема чыкканда эле барышат дагы бир жайгарып коюп кайтып келе беришет да. Буган өкмөт дагы, мына жогорку кеңеш депутаттары дагы кайсыл бир деңгээлде ушуга тиешеси бар. Себеби мен бир мисалды айтып кетейин. Өткөндө баягы Аксайда чыккан чыр-чатак чыккан маалда мен ошол жерге барып, элдер менен учурашып, элдер менен сүйлөшүп, ар бир маселени түйүнүн көрүп, карап келсем, жогорку кеңештин бир депутаты айтып атат, трибунадан айтат парламенттен. Ташиев ал жерге барып эмне кылат деп. Эмне кылат ал жерге барып эмне маселени чечет? Ал барбасын ал жерге. Ал жерге кийлигишпесин деп. Мен кийлигишпесем, сиз кийлигишпесеңиз, башкадан кийлигишпесе, мамлекетибиз эмне болот? Мамлекетибизде чегара маселеси эң маанилүү, эң приоритеттүү маселе катары мыйзамды кабыл алып, ошонун негизинде мамлекеттин күчүн чегара маселелерине таштап, делимитация, демаркация иштерин бүтүрүп, ошол жердеги чегаранын тегерегинде жашаган элдердин социалдык проблемаларын чечүү бул өкмөттүн, мамлекеттин иши. Муну чечиш керек, иштеш керек, кылыш керек, ошол жерге барыш керек, көрүш керек. Мына кече күнү мен бир шаардын мэринен, кичинекей шаардын мэринен сурап калдым. Сиз канча жылдан бери иштейсиз? 3 жыл болду дейт. Так. Канча жолу премьер-министр менен сүйлөштүңүз? Канча жолу ошо менен өзүңүздүн шаарыңыз жөнүндө, шаарыңыздын келечеги жөнүндө баарлаштыңыз десем айтат. Бир да жолу дейт. Бир да жолу премьер-министрге кирген жокмун дейт. Даже вице-мэрге кире алган жокмун дейт. Бир да жолу шаардын көйгөйлөрү менен дейт, алар менен баарлашкан жокмун дейт. Демек биздин премьер-министрге анын кереги жок экен да. Кандай бул? Премьер-министр болсо, мамлекетибиздин экономикасын караса, айына 2ден 3дөн районго, шаарга барып турганда деле айына бир күн бир районго бөлүп турганда деле бул деген көп нерсени билип коюш керек эле. Көп нерсени чечип коюш керек эле. Биз ошо чегара жээгиндеги жашаган үйлөрдүн, жашаган элдердин проблемасын билбейбиз. Ассаламу алейкум, урматтуу кыргыз элим. Сиздерге отчет берейин деп чыктык. Сиздерден чогулган акча 200 000 сом болду. Азыркы учурда бизге дагы да акча каражаты керектөлүүдө. Уулум Мухаммаддын чет өлкөдө 4-үнчү жолку операция жасатууга акча каражаты жетишсиз. $45,000 каражаты керектөлүүдө. Ушу кайдыгер карабастан уулум Мухаммаддын операциясына жардам берип кетиңиздерди суранарым. Бизден кайтпаса Алладан кайтсын. Баланын бир жери ооруса, эненин жүрөгү ооруйт экен. Сиздерден суранарым, ушу баламдын басып кетүүсүнө себепкер болуңуздар. Балам азыркы учурда 4,5 жашта баса албайт. Тепке да өзү басып баруусун каалайм мен. Акча жагынан жардам бере албасаңыздар дагы видеого лайк басып, таратып, жайылтып коюңуздар. Кайрымдуулук кылам деген инсандарга М-банк өзүмө тиешелүү кымбат К деп чыгат. Бул жерде мошенство жок. 3197 Россия өлкөсүнөн котором дегендерге Сбербанк бар, Тинькофф жок. 3097 Нурбек Т деп чыгат. Өзүмдүн энем Россия өлкөсүндө жумуш кылып жүрөт. Сиздерден суранарым ушул бул жагына дагы колдоо көрсөтүп жардам кылып кетиңиздерди өтүнөм. Аллах барыңыздардан ыраазы болсун. Билбегенден кийин чечпейбиз. Чечпегенден кийин эл кыйналат. Биринчи аны билишибиз керек. Экинчи аны чечишибиз керек. Анан кийин ошондой результат болот. Унчукпай жылуу кабинетте чыкпай эле күндө эртең менен саат 9-да ишке барып, кечки саат 6-да иштен кетип, жакшынакай болуп, жуулуп таранып, костюмду кийип, ак көйнөктү кийип, галстук тагынып жүрө берсек, ушул маселеге мына акыры барып такалдык мына. Такалдык. Элдин проблемасы көбөйдү. Чегарада да көбөйдү, экономикада көбөйдү, миграцияда көбөйдү, пенсияда көбөйдү, пособияда көбөйдү. Бардык жерде элдин проблемасы көбөйдү. Шаарларда, райондордо көбөйдү. Айыл чарбасы бар, мал чарбасы бар. Бир проблема чечилбей атат да. Бир өнүгүп кеткен бир отурусун. Өнүгүп кеткен бир багытыбыз болбой атат туугандар. Бардыгы ушу жатып калды. Бардыгы жатып калды.
Демек bunu biz азазан өнүктүрүшүбүз керек, кыймылдатышыбыз керек. Анан мен эч нерсени билбейм, мен эч нерсени чечпейм, тигил чечет, бул чечет деп көрүнгөн шылтап отурсак, анда жоопкерчиликти алган ким болот? Мамлекеттик кызматка келдиңби? Жоопкерчиликти ала бил. Мыйзамдын чегинде. Мыйзамдын чегинде уурдабастан жоопкерчиликтүү башкарсаң болот. Мүмкүнчүлүк бар. Бүгүнкү эле бюджет менен көптөгөн маселени чечип таштаса болот. Урматтуу шайлоочулар, урматтуу Баткен облусунун тургундары. Мен атайын ушу Баткен облусуна кайрылып, Баткен облусунун тургундарына, шайлоочуларына кайрылайын деп чечтим. Себеби дегенде өзүңүздөр жакшы билесиздер, мына 2 күндөн кийин мамлекетибизде шайлоо болот. Демек ушу шайлоонун эң маанилүүлүгү боюнча Баткен облусуна мен үнүмдү жакшы жеткизе албай калдым. Себеби Баткен облусунда ушунчалык элибиз, журтубуз, шайлоочуларыбыз бизди жакшы колдогондуктан ошол жердеги жергиликтүү бийлик органдары бизге бут тосуп, алар бизге эл менен жолугууга мүмкүнчүлүк бербеди. Урматтуу эл журтум, урматтуу туугандарым, урматтуу Баткен облусунун шайлоочулары. Бул шайлоо өтө маанилүү экендигин жакшы билесиздер. Себеби Баткен облусу биз үчүн, биздин мамлекетибиз үчүн өтө жооптуу жана өтө кооптуу регионубуз. Себеби эгерде Баткен облусунда бүгүнкү күндөгү проблемаларды чечпей турган болсок, бүгүнкү күндөгү элдин социалдык проблемаларын чечпей турган болсок, эң негизгиси Баткен облусунда бүгүнкү күндөгү чек ара маселесин чечпей турган болсок, анда мамлекетибиздин келечеги өтө доо кетет. Мына көрүп атасыздар, жылына бир нече ондогон чек ара кагылыштары болуп атат. Канчалаган жүздөгөн адамдар жабыркап атат. Адамдардын өлүмүнө чейин коштолуп атат. Ошондуктан мамлекет бул маселеге өтө маанилүү деп караш керек. Кудай буйруп эртең 4 октябрда элибиз, журтубуз жакшы добушун берип, Мекенчил партиясы парламентке өтүп келе турган болсо, биз чек ара маселесинен баштайбыз. Баткендеги чек ара маселеси биз үчүн эң приоритеттүү маселе болот. Урматтуу Баткен облусунун жашоочулары, анан бүгүнкү күндөгү бийликтин куу сөздөрүнө, бийликтин коркутууларына, алардын алдап элди алдагандыгына моюн сунуп, дагы алдырып жибере турган болсок, анда маселебиз дагы деле бүгүнкүдөй болуп чечилбейт. Маселе бүгүнкүдөй калышын каалайсыңарбы? Анда бийликке добуш бергиле. Маселе мындан дагы жаман болуп, мындан дагы өрчүп кетишин каалайсыңарбы? Анда коррупционерлерге добуш бергиле. Ошол элди журту сатып алам деп, акчаларды топтоп, элдин артынан сумкасын көтөрүп алып, 2000-3000ге добушуңарды сурап жүргөн, кечээ депутат болуп, 5 жыл депутат болуп отуруп, эшектин тушоосундагы чечпеген депутаттар азыр чуркап жүрөт жаныңарда. Добушуңду бер деп, добушуңду жөн эле бер деп берип аткан жок. Эмгегим үчүн бер деп аткан жок. Же добушуңду карыз бер деп бизге окшоп сурап аткан жок. Алар добушуңду сатып алам деп чуркап жүрөт туугандар. Урматтуу эл журтум, ушундай шылуундарга алданбагыла. Урматтуу, жөнөкөй, акыл эстүү Баткен элим, берекелүү жерибизди ушул шылуундарга алдырып жибербейли. Берекелүү жерибизди ушул ыплас акчасы менен чуркап жүргөн адамдарга алдырып жибербейли, тебелетип койбойлу туугандар. Элибизди, жерибизди душмандарга тебелетпейли. Өткөндөгү Аксай, Көкташ, Самаркандек, Достук айылдарындагы жана башка жерлердеги чек ара маселелер, мына Кадамжайдагы Чечме Сай деле айтайлы. Чечме Булак деле айтайлы. Ошондуктан урматтуу туугандар, бул маселелерди чечүү биздин гана колубуздан келет. Себеби биз элибизди сүйөбүз, жерибизди сүйөбүз. Баткенибизди эч кимге алдырбайбыз. Биз чек арабыздан жарым метр жерди эч кимге бербейбиз. Жарым метр жер үчүн жаныбыз чыгып кеткиче саклашабыз. Туура биз жарым метр жерди бербейбиз. Жарым метр жерди бергенден көрө ар бирибиз ошол жерге жатып беребиз. Жатып беребиз. Урматтуу туугандар, урматтуу баткендиктер, сиздердин колдооңуздарды күтөбүз. Сиздер билди колдосоңуздар, Кудай буйруп эртең Алла Таалам буйруп элибиз, журтубуз добушун берип, биз парламентке шайланып келсек, биз Баткен элин, Баткен жерин, баткендик туугандарыбызды баарын колдоого милдеттүү болобуз. Жана биз ошону жасайбыз. Мен өзүм жеке ошол Мекенчил партиясынын төрагасы катары жанымды бергенге даяр болуп, өзүмдүн бүт акылымды, эсимди, билимимди, жанымды дагы бергенге даяр турамын. Тигел жакта Садыр тууганыңыздар жатат. Садыр Жапаров досум жатат. Ал дагы түрмөдө силерден үмүт кылып жатат.
Акыйкаттуу чындыкты сүйгөн элим сөзсүз мени мыйзам чегине чыгарып алат деп силерге ишенип, силерден үмүттү күтүп отурат. Кел, колдоп коюңуздар садыр балаңыздарды, колдоп койгула бизди. Биз Кудай кааласа сиздердин ишеничиңиздерди актайбыз. Мекенчил партиясына добуш берсеңиздер, Кудай буйрса, Баткен областынын урматтуу жашоочулары, силердин проблемаңарды биринчи четте коюп чечкенге биз милдеттүү болобуз. То есть эмдиги жылы 2026 жылы толук бойдон чегараны демаркациялоо жумуштарын бүтүшүбүз керек. Кыргыз Республикасынын чегарасы 2026 жылдын аягына чейин толук бойдон белгиленип, жана демаркациялоо жумуштары бүтүп, баягы чегара зымдары тартылып бүтүш керек. Макулбу? Жарайт. Ошого расчетуңарды алгыла, күчтөрүңөрдү топтогула, финансы жактан мамлекет силерге камсыз кылып беребиз. Жарайт. Азыртадан, мына азыр декабрдын бүгүн канчасы? Декабрдын 12-си экен, Декабрдын 12-синен баштап, декабрдын аягына чейин мага толук пландарыңызды бериңиз. Жарайт. Макулбу? Канча адам керек, канча финансы керек, так, канча убакыт керек ошого чейин. Бирок президенттин койгон тапшырмасы ушундай, жылдын аягына чейин, 2026 жылдын аягына чейин толук бойдон бүтүшүбүз керек. Жарайт. Уктуңуз, Жарайт. Все, давай. Тапшырма аткаргыла. Жарайт.